Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Менде эки сунуш бар. Биринчи сунушум Бакыт мырзанын айтканына кошулам да. Анан ошо өкмөткө боор ачыгандар токтосок да. Бир каржы министринен башка эч ким келген жок. Атургай ГАИнин башчысы да келбей койбоду. Мейманкананын ачылышына жүрүптү. Аны нетеше сурайык да. Нетеше сурамайык да. Мейманкана ачылып атат. Ошол жака кетиптир. А берде 2018 отчетун карап атабыз. Ким карайбыз? Жанаң орун басарлар отурат. Анда бизлер помощниктер жөнөтүп койбойт. Отура бергиле ошо. Экиден сурай берет. Ассаламу алейкум, алейкум салам деп кете бересиңер. Анан аудиттин корутундусуна толук таркатылып берген жок. Шашылыш карагандан не пайда? Ошон үчүн биринчи сунушту колдойм, анан менде экинчи сунуш. Алмазбек Ишевич. Өтө кооптуу, өтө жооптуу бизде бир долбоор бар. Коопсуз шаар деген. Мына ошол биринчисине 1 жыл бүтпөй жатып бычыты чыкты. Экинчисинин тендеринин бычыты чыгып атат да. Менде ушул маселе боюнча бир далилдүү документтер менен конкреттүү фактылар бар. Ошону боюнча ар кандай маселенин алкагында бир 10 минут, 15 минут угуп коелу. Андыктан мен каржы министринин, анткени мамлекеттик сатып алуу департаментиндеги болуп аткан маселе каралат. Сиз калсаңыз экономика министринен мамлекеттик технологиялар Догоев өзү да келбептир. Ошону чакырып бериңиз, анан башкы прокуратура АКСтен бир-бирден кишилер чакырып бериңиз, ошону киргизетир. Мына ар кандай маселе алкаган. Рахмат. Ошол Кубатбек Айылчевичтин өзүн кошуп, анан министрлердин баардыгын ушул жерге келип берүүсүн суранам. Анан урматтуу депутаттар, Рыскел Чыныбекович. Маалымат берип коеюн 10 минут, анан кийинки жыйынга направление багыт берип коебуз. Эмнелерди алып келет булар? Мен бүгүн бир 10 минут карап коелук, биринчи маселени алып атпайсызбы? Анда ошону кийинки жылдары. Рахмат. Рыскел Чыныбекович, бүгүн комитет жыйынында кооптуу шаар долбоорунун биринчи жана экинчи этабы боюнча кооптуу жана коркунучтуу жагдайлар бар экенин айтып, баяндама жасамакчы болдуңуз. Бирок кесиптештериңиз тийиштүү жетекчилердин толук келбей калганын жүйөгө келтирип, сиздин сунушту кийинки жумага калтырып коюшту. Сиз эмнени айткыңыз келди жана эмне коркунучтуу жагдайлар болуп жатат? Кененирээк токтоло кетесизби? Рахмат. Туура. Мен бүгүнкү комитеттин жыйынында ар кандай маселелер алкагында ошол акыркы күндөрдө мындай кооптуу, жооптуу болуп бараткан коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычынын же болбосо этабындагы болуп өткөн тендердин артынан чыккан чырлар боюнча жана биринчи коопсуз шаар долбоорунун бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө ошол коопсуз шаар долбоорун ишке киргизген же болбосо ошону тейлеп жаткан мамлекеттик технология боюнча комитеттин башчысы Дастан Догоевдин жана тендерди өткөргөн каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысын, экономика министрин, АКС ГКНБны жана башкы прокуратуранын өкүлдөрүн чакыртып ушуну угуп коелу деп сунуш киргиздим. Депутаттар башында макул болуп, кийин тиешелүү жетекчилер жоктугуна, маселен башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери келбегендигине байланыштуу жана Дастан Догоевдин өзүнүн болгонуна байланыштуу кийинки жумада карайбыз деп чечим чыгарышты. Кийинки жуманын күн тартибине кирди. Бирок айтып кое турган нерсени мен эпчилдик кылбай, эртерээк кылбай бир эки ооз менен айтып түшүндүрүп кетейин. Бүгүнкү күндө коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы жөнүндө тендер жарыяланып чыкты да. Мени кооптондурганы бул эң негизгиси бул мамлекеттик коопсуздук. Мамлекеттик коопсуздуктун эң маанилүү нерсеси бул маалыматтык коопсуздук. Ошол маалыматтык коопсуздукту биздин мамлекет башка бир мамлекеттик ишканага эмес, башка бир жеке менчик ишканага өткөрүп берип жатканына өзгөчө көңүл буруш керек болуп турат да. Маселен, экинчи долбоордо жеңүүчү болуп туруп Кытайлык компания жеңүүчү деп табылды. Алар ошол катышкан орусиялык компанияга салыштырмалуу 2 эсе арзан баа менен берип, ошо тендердин жыйынтыгы боюнча утту деп жарыяланып атат. Бирок алар эмне үчүн арзан беришти? Алардын утуп алган суммасы бир $40 миллион тегерегинде. Эгер биз биринчи этапта
$35 миллион болгон болсок, жалпы Кыргызстанда коопсуздук шаар долбоору $75 миллион акчага кетти. Биз bundan 1 жыл мурун Сапар Исаков өкмөт башчы болуп турган кезде Huawei деген атактуу компанияны $60 миллион коопсуздук шаар долбоорун куруп беребиз дегенде, ошондо дагы сын айтканбыз. Эмне үчүн кымбат? Эмне үчүн Кыргыз Телеком өзү жазабай 20 миллионго, эмне үчүн башка компания тарткан жоксуз? Бүгүн 75 миллиондон ашып кетти, айткан киши жок. Мен биринчи коопсуздук шаар долбооруна караманча каршы болгон кишимин. Анткени бул карапайым элдин каражатынан ишке ашырыла турган бул конкреттүү эмес, бул коммерциялык долбоор деп бир эмес бир нече жолу айткан. Мына ошолордун баардыгы бүгүн ачыктала баштады. Мына мындан аз гана убакыт мурун Өнүгүү фракциясы өздөрүнүн фракцияда жыйын өткөрүп коопсуздук шаар долбоорун талкуулашты. Мына ошонун талкуулоо учурунда ошо коопсуздук шаар долбоорун башында турган өкмөттүн вице-премьер-министри Жеңиш Разаковдун маалыматы чыкты. Ал айтып атат, 2019 жылдын 7 айында жолдо жүрүү эрежелери болбосо жол кырсыктарынын 3492ге былтыркы жылдарга салыштырмалуу көп болуп, 16%га жол кырсыктары өсүп кетти дейт. Талас, Баткен областтарында 50%га чейин жол кырсыктары өсүп кетти атат. Бирок Ысык Көл областы жөнүндө айткан жок. Ысык Көл областында адамды курман болгондордун саны өтө жогору өсүп кеткен. Ана Бишкек шаары боюнча булар айтпай атпайбы, кече дагы башка тармактык комитетте Мурадыл Мадименович ушул маселе боюнча сөз сүйлөп турупса, экономика министри Санжар Мукамбетов айтып атат, жол кырсыктары кыйла азайды дейт да. Биз Разаковго ишенебизби же Санжар Мукамбетовго ишенебизби? Мен алардын маалыматы жок эле, Акпресстин эле сайтына кирип, сентябрь айында эле болгон жол кырсыктары жөнүндө Бишкектеги эле бул Акпресстин эле маалыматы. Мына ошондон өзүнөн алсам эле бир айдын ичинде 20дан ашык, мисалы 20 күнүн ичинде 20дан ашык жол кырсыктары болуп туруп, 20дан ашык киши жаракат алган, алардын 8и бул жашоодон өтүп кеткен же болбосо каза болгон. Бул маалыматтардын баардыгын эмне үчүн жашырып атат мамлекет? Демек, коопсуздук шаар долбоорун ишке ашпай жатканы, бүдөмүк ойлордун болуп жатканы эч ким маани бербей атпайбы? Маселен, коопсуздук шаар долбоорунун быйылкы жылы бюджетке түшө турган акчанын көлөмү 600 миллион сом болчу. Бюджеттин киреше бөлүгүнө булар киргизип койгон. Быйыл 600 миллион сом акча киреше түшөт деп. Бирок мына 9 айда 250 миллион сом акча түшүптүр. Демек 350 миллион сом акчанын түшпөй калганына ким жооп берет? Мына ошол Вега концерн. Ал эми ошолор менен катышкан башка дагы биз деген биздин Телеком менен катышкан, өнөктөш болуп катышкан дагы бир орусиялык фирмалар болчу да. Аларды тендерден болсо четтетип койгон болчу. Мына ошолор орноткон Воронеж шаарында мен атайын ошолордун сайтына кирип көрдүм. Воронеж шаары бизден Кыргызстандын Бишкек шаарынан кичекей болот, ана машиналардын саны аз. Бирок 7 айдын аралыгында аларга түшкөн акчанын көлөмү 1 миллиард 113 миллион рубль болуптур. Буну губернатор Александр Гусев билдирип атат. Канча миллион, канча миң жол эрежесин бузуу болгон, жана канча каражат түшкөнү. Анда эмне үчүн бизде ошондой эле болуп турса дагы бизде маселен жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузгандыгы жөнүндө тарифтин баасы кымбат. Бирок түшкөн акча аз. Биздики андан көп болуш керек болчу да. Бизде миллиард сомдон ашык түшүш керек болчу да. Мына ушунун баардыгы менде күмөндүү ойлор жатат. Анан мендеги жеке маалыматтар боюнча коопсуздук шаар долбоорунун азыркы алып бараткан биринчи этабын алып бараткан Вега концерн койгон аппаратына программа, комплексный программа деп коет, жанагы видео байкагычтар, булар жолдогу жана жол кырсыктарынын жана болсо жолдо жүрүү эрежелеринин 30 гана пайызын аныктай алат. Калган нерселерди аныктай албайт. Демек, мына акчанын түшпөй атканы ошол да. Эми экинчисине токсолуп кетейин, эң негизгисине. Азыркы утуп алган Кытай компаниясына эгерде биз ошо коопсуздук шаар долбоорун берип кое турган болсок, алардын колуна берип кое турган болсок, алар үчүн акча маанилүү эмес. Мен бул жеке пикиримде алар үчүн маалымат маанилүү. Акчадан дагы маалымат маанилүү. Анткени Кыргызстандагы ар бир адамдын жеке маалыматы ошол фирмага өтөт. Ошол кишилерден Кыргызстандагы адамдардын баардык унаалары, базасы, маалыматтар аларда болот. Демек, алар башка мамлекеттин
фирмасы Кыргызстандагы адамдардын жеке маалыматын бардыгын колдоно алат. Алардын кыймыл мүлктөрүнөн биздин Кыргызстандагы мамлекет башчысынын, өкмөт башчынын, жогорку кеңештин башчысынын, улуттук коопсуздук кызматынын, башкы прокурордун кайсы маштемени жүргөнүн, каякта жүргөнүн, алардын аялы, баласы, туугандары кайсы маштемени жүргөнүн маалыматтары бар кетет да. Мына маалыматтык коопсуздукта, мамлекеттик коопсуздукта ушуну улуттук коопсуздук кызматы караш керек болчу. Алар буларга өздөрүнүн корутундусун бериш керек болчу да. Жок, күчкө салып буну киргизип атат да. Бул экинчи коопсуздук долбоорунун артында чоң олигархтар турганы, олигархтар эмес, эми атактуу адамдар турганы бүгүн ачыкталып жатпайбы? Күчкө салып киргизип атат да. А биз эмнеге буга карап туруш керек? Мына президенттик Сооронбай Шарипович айтып атпайбы? Коррупция менен күрөшүш керек депчи, токтош керек деп. А бирок ошол могу жерде ушундай чоң коррупция болуп атканын, саясий коррупция болуп атканын эч ким көңүл бурбай атпайбы? Мен эң негизгисин айтайын. Бул тендерге катышкан фирманын кытайлык фирманын лицензиясы жок. Сертификаты жок эле барат ата, башкалардан талап кылган. А эмне үчүн булардан талап кылган эмес? Мына ал жерде булар өздөрү порталда жазып атат. Лицензия должна быть получена на территории Кыргызской Республикасы. Бул мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтында турат. Башка фирмалар үчүн лицензия керек деп, алар лицензияларын берип атат. Бирок утуп алган компаниянын лицензиясы жок. Мындан билесиздерби, бир 5 жыл мурун Лонхай деген фирмага тиги Аргын Малабаевтар балыкчы корумду жолун берип койду деп лицензиясы жок деп туруп, аны кызматтан кетирип өкмөт башчылыгындагы өңтөрүп түшкөн болчу. Азыр эмнеге берип койду? Азыр эмне үчүн бул жөнүндө айтпайт. Анан эң коркунучтуусу бул компания жанагы ГОТЗ деп коет, гарантийное обеспечение тендерный заявка деп коет. Бул жерде булар ошо тендердик сумманын 2%-дан кем эмес акчаны мындай жанагы салып коюш керек алдын ала. Ал үчүн банктагы эсебиңе көргөзүш керек болчу да. Булар $850 000 акчаны накталай салып атат. Мына мандемдин баары ушул жерде жатат. Эгер булар ушул акчадан отказ берсе, но зыны тыгылып койсоң, отказ берди болуп калат да. Мен ушудан шек санап атам да, мына ушулардын баардыгын мыйзам бузуулар болгон, нактай акча салган болбойт да. Анда бул артыкчылык болуп калат атпайбы? Лицензиясы жок катышып атса, анан кийин булардын жанагы тех задания деген бар да, булар кайсы бир шаарларда ушундай долбоорду ишке ашырганбы? Мендеги маалымат боюнча булар парковкага эле иштерге ашырышкан. Анан килеге Huawei деген компания менен азыркы компанияны салыштырыш мүмкүн эмес да. Анан экинчиден, эгерде башка жанагы БИС деген компания Кыргыз Телеком менен биргеликте барганда, Кыргыз Телеком компаниясы ушул коопсуздук долбоордун экинчи этабынан 850 миллион сом пайда тапмак. Мына биз ушул акчадан да куржалак кылып атпайбызбы? Эми бул акчанын бардыгы айланып келе карапайым калктын акчасы болот да. Мамлекеттик чиновниктер азыр эле төлөбөйт деле да. Кызматтык машина жүрүшөт да. Кептин бардыгы карапайым калк көтөрөт муну. Анан ошодон түшкөн акчанын эл билиши керек да. Мына азыркы биринчи этабы боюнча эч ким эч нерсени билбей атпайбы. Эмне үчүн 600 миллион эмес 250 миллион түшүп калды? Эмне үчүн ал Вега концерн койгон видео байкаштар толук иштей албай атат? Эми биринчисин эптей албай атып, биз экинчисине да жол бере атпайбыз. Мына ушундай коркунучтуу нерселердин боюнча мен бүгүн ошо мамлекеттик технология башчысы Дастан Догоевдон, УКМКнын башчысы, башкы прокуратурадан эмне үчүн биздин соттор, анан кийин ведомстволук комиссия башка катышкан фирмалардын арыздарынан карабай баш тартып коюшту. А ошол эле ГРЭСтеги тендердин боюнча эмне болду? Бир топ ошол мамлекеттик каттоо кызматынын башчыларын бардыгын камап салышкан. Силер тендерде бир компанияга мындай ашыгыраак мүмкүнчүлүк бердиңер деп. Ой, эмнеге камап атат азыр? Эмнеге бул тендерге көңүл бурбай атат? Бул жерде көп болот атпайбызбы? $40 миллион тендер. Анан эч нерсе жоктугунан теңсиздик болуп атканы, бир компания банктагы эсебин көргөзсө, бир компания накталай акча салып атпайбы? Ошол акчанын накталай салган акча балким бирөөлөрдүн көзүн кызартып атыдыр деген кеп кетет да. Ал акча ошол компаниясы салган акча ал турат. Ал бюджетке да кирбейт, ал ошо 5 жылга чейин ошодо турат. Аны ким пайдаланат?
Эмне үчүн ал накталай салды? Мына жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берип коет атпайбы? Көздү кызартып атпайбы? Мына көптүн баары ушулда да, анан ушул боюнча мен эмки жумада анан биринчи этаптын жүрүшү боюнча эмне үчүн өкмөт башчы өзү Мухаммедкалый Дүйшөкевич айтып атат, жолдо жүрүүнүн, же болбосо жол эрежелери бузуулар, же болбосо жанагы авариялардын, жолдогу кырсыктардын саны 46% кыскарды деп атат. Анын орун басары Разаков 16% көбөйдү деп атат. Экономика министри айтып атат, азайды деп. Ал эми булар айтып атат, көбөйдү деп. Эл кимге ишенер болот? Анан экинчиден бул экинчи тендерде мындай биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздугу, маалыматтык коопсуздук баарынан жогору туруш керек. Адамдын коопсуздугу деп атпайбы? Жок, мамлекеттин коопсуздугу андан да жогору туруш керек. Анткени Кыргызстандын жарандарынын жана жарандар ээлик кылган кызматтык унаа болобу, жеке менчик унаалар болобу, алар мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Башка мамлекеттердин көзөмөлүндө болбош керек. Ушуну айтып коеюн дегем. Рыскелди Чыныбекович, сиз Дастан Догоевго суроо бергенче мен сизге бир суроо бере кетейин. Долбоордун биринчи этабы апрель айында иштеп баштаганды эске алганда 250 миллион түштү деп атат да. Анан булардын тарткан камерасы сом бар. Жалаң эле жанагы өтмөк пешеходдорду тартып атат. То есть ошого чейин чийимди эле тартып атат да. Андан башка жердеги жол пробкалар турат, жолду туура эмес машиналар турат, аны тартпаптыр. Тартылган жок да. Туура айтып атасың да, мына ошону. Анан кийин могул жерде бул апрелде ишке ашкан эске алуу менен 250 миң туура эле чак келип атабы же бул солоп кеттиби бирөө жагы? Мен негизинен сен туура эле сурооду берип атасың. Эмне үчүн 600 миллион түшпөй калды, анан булар кечирээк баштады дегендей өңүттү айтып атасың да. Бирок дагы бир нерсени эске алыш керек да. Булардын жана койгон видео байкагычтар 18-тен кем эмес, 10дон ашык, 20дан кем эмес функцияларды аткарыш керек болчу. Бул ошол жана кайрылганда, же болбосо ашыкканда жок, булардын андай мүмкүнчүлүгү жок. Булар дүйнөдөгү эң арзан эле видео байкагычтарды коюп келип алып туруп эле ошол менен акча кылып атат да. Бул мен ошон үчүн башында аябай катуу сындаган болчумун. Бул конкреттүү проект эмес, бул коммерциялык проект. Бул деген мощный эмес, бул деген дохлый долбоор. Бул деген карапайым элдин каны иче турган долбоор депчи. Ошондо көпчүлүк жок, бул деген мамлекеттик эң чоң иш-чара болду, чоң долбоор деген. А чоң долбоор болсо чоң сума гана. Бул ушул 6 айдын аралыгындагы биринчи этап өзүн актаган жок деп толук айтканга негиз бар. Анткени бул саясаты боюнча актаган жок. Бул долбоордон жол кырсыктар азайган жок. Мына сентябрь айын алып карайлы. Сентябрь айын алып карай айтып атпайбы? Мен атайын майден запрос кылып алдым. Булар айтып атат, 6 айдын аралыгында Бишкектен жол кырсыктарынан 2 гана адам набыт болду деп атат. Мен Акпресстин сайтынан, Кактус медиа 24 kg сайттан алдым. Сентябрдын 20 күнүндө эле 8 киши набыт болду. Больницага оор акыбалда түшкөн адамдардын дагы бардыгы эле айыгып сакайып кетет деген эч ким кепилдик бере албайт да. Алардын деле оор жаракат алгандан кийин алардын дагы бир тобу көз жумуп кетиши мүмкүн да. Бул маалыматтардын баарын жашырып атпайбы? Демек бул бирөөлөр үчүн керек болуп атат да. Анан бул жол кырсыктары азайбаса, акча түшкөнүн көбөйбөсө, демек бул дохлый проект болгондо. Бул ишке ашпаган проект болгондо. Ана айтсынчы бирөө, мен менен чыксынчы дебатка. Мен чакырам, кимиси болбосун, мен коркпойм. Мына айтып атат Разаков. 16% жол кырсыктары көбөйүп кетти. 3492 деп өз маалымат берип атат. Жол кырсыктары былтыркы жылы салыштырмалуу көп деп. Адамдардын кайтышып болгон адамдардын саны көбөйсө, түшкөн акчанын саны азайып атса, анда проект иштеген жок да. Бирөө жарым өкмөттөн бирөө жарым жооп бериш керек да. Эмне болуп иштебей жатат. Талаптагы эмне үчүн Воронежде 1 миллиард 113 миллион сом түшөт? Эмне үчүн Бишкекте 250 миллион сом түшөт? Бирөө жооп бериш керек да. Анан биз ушуга жоопту таппай туруп экинчи тендерди берип атпайсызбы? Ушундай эле жол менен. Мына ушуну мен айткым келип атат. Мага ушунусу кызык болуп атат. Экинчи тендер боюнча биз бул биринчи этап башталып атканда эле улуттун коопсуздугу боюнча маселе козголгон да. Анан биринчи этапты Орус ишканасы ишке ашырды. Тажрыйба алып калдык. Экинчине Кыргыз Телеком ишке ашырса болобу да? Шарттары эле.
туура суроону коюп атасың. Мен айтпай кеткен суроону айттырганга мажбурлап атасың. Туп-туура мындан 3 жыл мурун биз ошо комитетке жаңы депутат болуп кирип мында Кыргыз Телекомдун ошол кечтиктеги башчысы Нурлан Мадаминовдон сурадык. Кыргызстандагы Кыргыз Телеком ишканасы коопшаар долбоорун ишке ашырабы десең, биз коопшаар эмес, коопсуз мамлекет долбоор. Бүтүндө Кыргызстандын баардыгында долбоор ишке бизге болгону 10 миллион доллар керек деген. 10 миллион доллар керек деген. Мына ошол баланы ошол айткан сөздөн кийин кызматтан алып койду. Андан кийин мамлекеттик мүлк министринин башында турган ошол кездеги Болсунбек Казаков дагы бул долбоорду презентация кылган болчу. Азыр акча менен ишке ашырып турган болчу. Саратовдон тартып келип ошол жактан туруп 20 миллион доллар деген ишке ашырат дегенде аны да кызматтан алып коюшту. Мына бунун өзүнөн эле бир кооптуу, жооптуу адамдар бар экенин көрсөтүп атпайбы? Эмне бизди көрсөтөт? Мисалы азыркы компаниялар ошо Кытайдын компаниясы утабы, Орустун компаниясы утабы, Ирландиянын компаниясы утабы, Мексиканын компаниясы айырмасы жок. Булар Кыргыз Телекомдун базасында гана ишке ашыра алат. Анткени оптоволокно деп коет, интернет каналдары бар, кабелдери бар булардын колунда. Бардык маалыматтар ошол кабелдик каналдар аркылуу жиналат да. Кыргыз Телекомдун берде жардамы жок, бир дагы компания ишке кылбайт. Мени коркуткон турганы бул жеке маалыматтардын баардыгы ошо Кыргыз Телекомдун базасында сакталыш керек. Сыртка чыкпаш керек. Сырттан келген инвестор өзүнүн салымын салыш керек дагы, алымын алыш керек. Бирок маалыматтарды алар албаш керек. Кеп ушунда жатат.